Урматтуу мусулмандар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, инсан өмүрү убакыттан турат. Ал эми биздин жашоо мөөнөтүбүз, өмүрүбүз, убактыбыз биз дүйнөгө келгенде берилген. Биз аны күн сайын сарптап, жоготуп баратабыз. Кимдир пайдаланат, кимдир өмүрүн бекерге өткөрүп зыян көрөт. Бул жашоодо өмүрдү текке кетирип, пайдасыз, максатсыз, үмүтсүз калуудан Аллах сактасын. Пайгамбар мусулман бул колу менен да, тили менен да башка мусулмандарга зыяны тийбегени, сиздердин жакшыңар элге пайдаңар тийгениңер деген. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жакшылыкка жана таквага жардам бергиле, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Олилардын бири ислам үммөтү бул дүйнөгө жакшылык ургун чачканы келген деп айткан. Биз үммөтпүз, биз элбиз. Жакшылыкта жана таквада бири-бирибизди колдоого, жардамдашууга тийишпиз. Кайдыгерлик, кенебестик бир жеке адамдын эмес, бүтүндөй бир элдердин, мамлекеттердин кыйроосуна алып келет. Ата үй бүлөсү жөнүндө, жетекчи колунда иштеген жумушчулары жөнүндө, падыша мамлекет, эли жөнүндө жоопкер. Бүгүн Кыргызстан эли бири-бирин жектебей, көрө албастык кылбай, кайдыгер болбой, бөлүнбөй биригүүгө муктаж. Демек, элдин келечеги, бактылуулугу анын биримдигинде. Ал эми жакшылыкта туура жол, туура багытта бириксе гана кайра бөлүнбөйт. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ислам дини үммөткө, адамзатка, коомго зыяны тие турган жаман зыяндуу иштерге каршы пара, коррупция, акты кара деп бериши үчүн же караны ак деп бериши үчүн мыйзамды бузуп, мыйзамсыз жол менен иш бүтүрүү үчүн туураны бузук деп, туура эмес ишти дурус деп берүү үчүн берилет. Ал эми паракор ошол харам иштердин баарына ыраазы болуп пара алат. Анан бул иштин акыбетинде бүткүл эл чоң зыян көрөт. Бул канчалык көбөйүп, канчалык жогору кызматтагы адамдарда болсо, коомго ошончолук зыяны да чоң болот. Ошондуктан бул илдеттен коомубуз, бийлигибиз тез арылбаса, акыбети оор болот. Коррупциянын мындан да жаман көрүнүшү бар. Бул мамлекет кызматкерин мамлекеттик мүлккө кол салуусу. Элдин мүлкүн, мамлекеттин байлыгын талаптануу да эң чоң күнөө иш. Коомдун өнүгүүсүн артка тарткан дагы бир көрүнүш бул аманатка кыянат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатка кыянат кылынганда кыяматты күткүлө деди. Сахабалар аманатка кыянат кылуу кандайча болот деп сурашты. Пайгамбар, эгерде иштер өз ээлеринен башкага, иштин ээси болбогон, иштин көзүн билбеген адамдарга тапшырылганда аманатка кыянат болот деди. Бул кыянаттардын эң чоңу коом үчүн, мамлекет үчүн эң зыяндуусу. Ал эми мындай кылмышты жасоого бир гана ыймансыз, эки жүздүүлөр, мунафыктар жөндөмдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүлөр мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берип аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген. Урматтуу мусулман элим, Аллах күнөөлөрүнөн кайтып тообо кылуучуларды жакшы көрөт. Пайгамбар адам баласынын баары ката кылуучу, ал эми ката кылуучулардын жакшысы тообо кылуучу деди. Ошондуктан күнөө каталарыбызга кайтып, бул күнөөнү кылбайм деп тообо кылалы. Аллахым эл журтубузду түрлүү апааттардан, бөөдө кырсыктардан, дабасы жок оору сыркоолордон өзү сактасын. Элибизге биримдик, ынтымак берсин. Баарыңыздарды
жакшы тилек максаттарыңыздарга жеткирсин. Мамлекетибизге өсүп өнүгүү насип кылсын. Мурдагы мэр өлкөдөн чыга албай калды. Ички иштер министрлиги Жеңишбек Токторбаевке четке чыгууга тыюу салды. Оштун мурдагы мэри калааны башкарып тургандагы иштер боюнча кайра сурак берип жатат. Буга чейин соц тармакта мэрия Токторбаев башкарып турганда 12 миллиард сом карыз болгону айтылган.